ардактуу Асылзат айым, кайрадан келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруубузда сиз менен кездешип, ой жүгүртүүлөрүбүздү бөлүшүү алдында турганыбызга кубанычтабыз. Баарыбызга эле белгилүү болсо керек. Илгерки жомоктордун биринде абдан катаал таш боор ханыша болгон экен. Бирок анын чырайына ошол убакта тең келген табылбаптыр. Өзүнүн сыйкырдуу кишинин тилинде сүйлөгөн күзгүсү да болгон экен. Жана ар күнү күзгүсүнөн өзүнүн сырткы сулуулугуна өзү суктана сыймыктануу менен бир суроону узатчу экен. Күзгүм, күзгүм, биздин өлкөдө ким сулуу? Күзгү болсо чынында андан өткөн сулуу жогун мындайча айтчу экен. Бүт падышачылыкты кыдырсаң да сенден өткөн сулууну эч ким таппайт. Бирок ханышанын сулуулугун жарыялаган күзгү бир күнү эле суроосуна башкача жооп берип калат эмеспи. Сенден да ашып төшкөн сулуу чыкты. Ал сырткы гана сулуулукка ээ болбостон жүрөгү да таза деген сөздү укканда ханышанын каары кайнайт. Атаандашың кандай гана жол менен болбосун жок кылуунун камын көрө баштайт. Жомокто ханышанын ууланган алма менен кызды өлтүргөнү айтылат. Бул көркөмдөлүү айтылган илгерки жомоктун мазмуну бүгүнкү күнү биз үчүн маанилүү суроону көтөрүп жатат. Чыныгы сулуулук деген эмне? Сырткы келишимдүү чырайбы же ички сулуулукпу? Балким экөө тең биригип гана чыныгы сулуулукту жарата алат деп ойлойсузбу? Биз ар бирибиз сымбаттуу боло алабызбы? Же сырткы сулуулукка ээ болуп төрөлгөндөр гана бактылуу, биз алардай боло алмак белек деген ойдосузбу? Кымбаттуу курбум, биз бүгүн келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруубузда сулуулук тууралуу сүйлөшүүнү тандадык. Келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруубузга кош келиңиз ардактуу айым. Студияда сиз менен Ширин жана Асель. Ооба, кымбаттуу курбу, биз сиз менен бирге өткөрө турган баалуу мүнөттөр үчүн кубанычтабыз. Ширин, сен күзгүнүн алдында өзүңдү караганда адатта эмнени көрөсүң? Албетте өзүмдү көрөм. Жаштардын арасында пайда болуп жаткан ак жаштарды карап, убакыттын тез өтүп жатканына таң калам. Дагы көбөйгөн жокпу деп улам-улам карап текшере берем. Кыскасы бардык эле аялдар сыяктуу жарашыктуу кийим кийип алсам, күзгүнүн алдында көпкө карап тура берем. Анан да чачтарым жарашпагандай сезилип, мурдум чоң, тиштерим... Токто. Менин суроомо сенден күткөн жообумду ала албай калдым. Сен өзүңдүн сырткы көрүнүшүңдөн жакшы жактарыңдын бирөөнү да айткан жоксуң. Ооба, чын эле. Бирок чынында биз аялдар баарыбыз эле ушундай кылабыз. Сырткы көрүнүшүбүздө жакпаган жагыбызга көңүлүбүздү буруп туруп алабыз. Кээ бир аялдар сырткы көрүнүшү үчүн ушунчалык тынчсыздангандыктан депрессияга түшкөнгө чейин барышат деп угуп аябай таң калдым. Андай болсо мүмкүн болушунча максималдуу сулуулукка кантип жетебиз? Биз бүгүн ушу темада сүйлөшөбүз. Бул тема мен үчүн да кызыктуу болуп турат. Себеби сырткы көрүнүшүмдөн чындап эле бир нерсе таап турууга жөндөмдүмүн. Чыныгы сулуулук тууралуу көңүл коюугалы. Бул адамдын сыртындагы эле жылтыраган сымбаттуу чырайбы же дагы башка нерсеби? Эмесе бирге тыңшайлы. Менимче бардык эле аял затын сырткы көрүнүштөрү бир убак келгенде сөзсүз түшөлтөт эмеспи? Адамдар бизди караганда бизден алар эмнени көрүшөт? А балким биз өзүбүздөн өзүбүз эле муну же тигини көрдүк го, эмне деп ойлоп жатат деп пушайман боло беребиз. Ар бир элдин сулуулукка карата өзүнүн көз карашы, баа берүүсү, стандарттары бар. Чыныгы жашоодо ошол идеалдуу деп эсептелген сулуулукка көптөрүбүз туура келбечүдөй сезилет. Мурундарыбыз өтө эле чоң же көздөрүбүз өтө кичинекей, дене түзүлүшүбүздө да кемтиктер толтура. Арык, толук, кыска, узун. Ошентип отуруп арабызда кээ бирлери гана көп жагынан идеалдуу сулуулукка дал келишет. Ал эми кадыресе эле көрүнгөн аялдарчы, мисалы, биз, сиз, кошунабыз, бизге берилген баа кандай? Же биз эмне кылышыбыз керек? Бир жолу бир адамдан бир да түрү суук же сулуу эмес деп эсептелген аял жок деп айтканын уккам. Анын бул бүтүмү мага абдан жакты. Ал адамдын андан аркы ою бардык аялдар сымбаттуу, чырайлуу болууга жана өзүн татыктуу сезип, ишенимдүү жүрүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар дейт. Айрымдар өздөрүнүн потенциалдарын толук ача элек болот. Анын негизги айтайын деген ою аялдын ички сулуулугу жөнүндө болду. Бирок ал аял денелик, башкача айтканда сырткы сулуулукту көз жаздымда калтырып койбошу керектигин баса белгиледи. Биз тараптан талап кылынгандардын баарын аткаруубуз керектигин жана өзүбүздү айлана чөйрөбүздөгүлөрдүн алдында да татыктуу алып жүрүүбүз зарылдыгын айта кетти. Эмесе биз эмнелерди өзгөртө алабыз? Же болбосо эмнебизди өзгөртүүгө күчүбүз жетет? Сөзүбүздү кийим кечеден баштасак. Биз жашап жаткан дүйнө, айлана чөйрөбүз таң каларлык жаратылган. Ар бир элдин өзүнүн кайталангыс кийим стилдери бар. Бизде кийим көппү, азбы маанилүү эмес. Бирок биз аял заты өзүбүздүн кийимибиздин таза тыкан болушуна,
Сөгүлгөн, айрылган жерлеринин тигилген болуусу үчүн кам көрө алабыз, туурабы? Биз өзүбүздүкү эле эмес, бүт үй бүлөбүздүн таза тыкан болуусу үчүн кам көрүүбүз керек эмеспи? Өзүбүздүн да, жолдошубуз менен балдарыбыздын да кийим кечелери орду менен жыйналып, таза тыкан болуп турса, бул биз үчүн эле сыймык. Күнүгө жуула турган кийимдер бар, өзгөчө ич кийимдер колдон келсе күнүгө алмаштырылып жуулуп турган оң. Айрылып калган кийимдерди тигип, түшүп калган топчуларды кадап турууда тыкандыкка жатат. Сөгүлүп кеткен тешиктер бүтөлбөсө колунан келген адамдан жардам сураганыңыз туура. Бирок бара-бара мындай майда иштерди өз алдынча аткарууну аял заты катары өзүбүз үйрөнүп алсак жакшы болмок. Эми кезекти чачтарыбызга берели. Чачтарыбыздын ар түрдүүлүгүнө, жаш курагыбызга, бет түзүлүшүбүздүн өзгөчөлүктөрүн карап туруп, чач кырктыруу стилдеринин далайын кылып көрсөк керек. Ал эми ар бир аял чачынын кандай гана стилде болгонуна карабастан, анын тазалыгы, жылтылдап, чачышпай, жакшынакай болуп туруусу үчүн кам көрө алат. Эч кандай шарт жок дегенде, чачты бир жумада бир жууп туруу керектигин баарыбыз эле билсек керек. Чачты жумшак, жыттуу шампунь же самын менен жууп туруу менен бирге жылтылдатып, тароого жеңилдик берүүчү жакшы кондиционерлер менен чайкап туруу керек. Эгер башыңызга бит жугузуп алганыңызды байкасаңыз, тезинен андан арылууга шашылыңыз. Бит адамдын организмине зыян алып келет жана бит деген аялдын башкалардын алдында да бедели түшөт. Башыңызды кычыртырып турса жана башкаларга баары ачык эле көрүнүп турса, адамдын кадыр баркы сөзсүз төмөндөйт. Чач стилиңизди мезгил менен өзгөртүп турганыңыз оң. Бул биздин аял затынын маанайын көтөрөт. Ал эми биз кээде маанайыбыздын көтөрүңкү болуусуна муктажбыз. Ошондой эле терибиз үчүн да кам көрүү биринчи кезектерде турат деп ойлойм. Терибизди таза кармоо керектигин айтпаса да баарыбызга түшүнүктүү го. Бетибиздин терисин тазалап туруу үчүн күн сайын жумшак самын жана атайын беттин терисине арналган крем самын менен жууп туруу зарыл. Ошондо терибиз таза жана жылтырап турат да, беттеги кээ бир кемчиликтер байкалбай калат. Жагымсыз жыттар эч кимге жакпайт. Бирок андан арылуунун жалгыз жолу тез жуунуп туруу. Ар күнү жылуу суу жана самын менен дененин көп тердөөчү бөлүктөрүн жууп туруу зарыл. Ошондо гана кийимиңиз да таза болот. Ал эми аялдын айызы келген учурда тазалыкка өзгөчө көңүл буруу талап кылынат. Ич кийим тез алмаштырылып турганы жакшы. Күн сайын ваннада жуунуунун кажети жок, бирок бул да сиз жашаган жердин климатына жараша болсо керек. Ысык күндөрү эртең мененкисин жана кечкисин жуунуп албаса уктоого мүмкүн эместей учурлар да болот. Мунун баары эле климатка, суунун баары же жогуна байланыштуу эмеспи. Бирок жуунуп, таза кийим кийгенден кийин адам өзүн абдан жеңил сезерин билебиз да. Жакшы, жагымдуу, жумшак жыттуу дезодоранттар менен парфюмерия жагымсыз жыттан гана арылтпастан жагымдуулук да берет. Мындайда бизге ароматталган майлар, кремдер жана самындар жакшы жардам. Жагымдуу жыт дайыма көңүлдү көтөрөт. Буту колдоруңузга жакшы кам көрүүнү да унутпаңыз. Тырмактарыңызды тазалап, убагында алып туруу керек болот. Кээде буттарыңызды жылуу сууга салып бир нече мүнөт отуруңузда териңиздин катуу, одурайып кеткендерин жумшартып, щетка менен кырып тазалап туруңуз. Колдоруңузга крем шыбаганда буттарыңызды да унутпаңыз. Буттар жакшы каралган болсо, дароо эле көрүнөт жана буттарыңыз таза, кам көрүлгөн, ыңгайлуу бут кийим кийилген болсо, сиз өзүңүздү сөзсүз абдан жакшы сезесиз. Биздин сырткы сулуулугубузду арттыра турган дагы бир нерсе бул жакшынакай жылмаюу. Демек тиштерибизге көңүл бөлүү, туурабы? Мен билем, баарыбыз деле табиятыбыздан ушурдай тизилген, аппак тиштер болбошу мүмкүн. Бирок колубуздан келишинче аракет кылуу дегенди унутпайлы. Эң жакшы натыйжаларга жетүү деген максат коюу керек. Тиштерди ар бир ирет тамактануудан кийин жумшак тиш щеткасы менен тазалап турган оң. Тазаланган тиш бизди жагымсыз жыттан оолак кылат жана өзүбүзгө ишенимдүү болуу менен жагымдуу жылмаюу берет. Бул бир аз берилген практикалык кеңештер өзүбүздү ишенимдүү сезүүгө түрткү болуучу, ар бирибиздин колубуздан келүүчү жөнөкөй кеңештер болду. Биздин таза, тыкан кийимдерибиз, чачтарыбыз, терибиз менен тиштерибиз башкалар менен жагымдуу баарлашууга ишенимдүүлүк берет. Сырткы сулуулук менен эле баары бүтпөсү да баарыбызга маалым. Сырткы сулуулук деген биздин терибизден ары өтпөй турган сулуулук. Чыныгы сулуулук тартуулоочу ички дүйнөнүн сулуулугу да бар. Ардактуу радио көргүбүз, сырткы сулуулуктун камын көрүү убагында ички сулуулук жөнүндө да ой жүгүртсөңүз экен. Жан дүйнөнүн сулуулугу жаратуучу Кудай Теңирди таанып, аны менен байланышуудан келерин түшүнсөңүз деп тилейбиз. Аял заты табиятынан эле улутуна, жашына, келип чыккан жерине карабай айланадагыларыбыздан
жаш жана сулуу көрүнөрүбүздү угуп тургубуз келет экен. Бирок карап көрсөк, сулуулук деген эмне? Кандай аялды сулуу деп атоого болот? Сырткы сулуулукка болгон ар элдин өз көз карашы менен аныктамасы болот экен. Ар кандай этникалык топтордун сулуулукка карата мүнөздөмөлөрү менен түшүнүктөрү ар башка. Эл аралык сулуулук конкурстарына бир эле убакытта ар улуттун өкүлдөрү келип катышышат жана жеңүүчүлөрдү аныктоо оңой болбосо керек деп эсептейм. Ар түрдүү түшүнүктөр, ар түрдүү көз караштар. Маселен, чоң көздөр, ичке жука эриндер же тескерисинче калбайып көпкөн чоң эриндер дегенкиси ар улут өздөрүнө мүнөздүү эмеске умтулгандай эле сезилет. Адамдын организминен тартып, климаттан, улутунан, жаш курагынан көп нерсе көз каранды экенин эстен чыгарбоо керек. Сулуулук конкурстары белгилүү бир стандарттарды таңуулаганы менен идеалдуу жүз же дене түзүлүш так ушундай болуусу керек деген анык ой жок сыяктуу. Аял сырткы көрүнүшүн жакшыртуу үчүн косметика колдонуусу керекпи? Аял заты косметиканын жардамы менен жүзүбүздү кескин өзгөртүп алгандарыбыз да бар. Бирок жеке мен табигый сулуулуктан өтөөрү жок деп эсептейм. Бул тууралуу бардык эле иште ар нерсенин чеги болгон жакшы деп да ойлойм. Сулуулук адамдардын сынынан өтүп турат эмеспи? Андыктан сиз үчүн кимдин ою баалуу болсо жана ошол адамдын көз карашында сиз сулуу деп эсептелсеңиз, анда сиз чыныгы сулуусуз. Ал эми жакшынакай кийимдин сулуулукка байланышы барбы? Жакшынакай көрүнүү, комплименттерди угууга кийим кандай ролду ойнойт? Адам кадыр барктуу көрүнүү үчүн кымбат баалуу кийим кийүүсү керекпи? Менин жекече оюм, кийимдин жардамы менен адам табигый сулуулугун баса белгилей алат жана өзүнүн ички дүйнөсүн көргөзө алат деп ойлойм. Кийимдин деле баалуулугу роль ойнобосо керек, бирок кийимди кийген адамдын өзүнө алып жүрүүсү маанилүүрөөк. Ошондой эле биз баарыбыз жараткандын кол чеберчиликтерибиз жана биз ар түрдүү жаратылганбыз. Бирибизге бир түс жарашса, башкаларыбыздын көңүлүбүздү дагы башка бир моделдеги, түстөгү кийимдер толтурат. Чачтарыбыз, көзүбүздүн, терибиздин түстөрү менен дене түзүлүштөрүбүзгө ылайыктуусун, жарашыктуусун тандасак, ошол биздики. Бирок сырткы сулуулук менен ички сулуулук төп келишип, бири-бирин толуктаганда гана чыныгы сулуулук келип чыгаары талашсыз. Сырткы сулуулугу көздүн жоосун алган айымдарды көп эле кездештиребиз го. Анан келбетинин келишимдүүлүгүнөн сулуулар конкурсун жеңип алчу түрү бар экен деп ойлойбуз. Өздөрүн жакшы карашып, ылайыктуу, модалуу кийимдерден кийишип, бардыгы жетиштүүдөй көрүнөт. Бирок ошондо да айрымдары сырткы сулуулугу тереңирээк орнобой калгандай сезим калтырышат. Себеби мүнөздөрү өтө эле орой, текебер. Коомчулукта, эл арасында өзүн туура алып жүрүү деген эң жөнөкөй тартып менен да эч качан таанышпагандай түшүнүк калтырышат. Сөзгө келбегендиктен жанында туруудан качасыз. Ошондага кийим да, косметика да, жакшынакай чырай да жардам бере албайт. Бирок ички сулуулук, Кудайдын сүйүүсүнө бай жан дүйнө гана мындайда сырткы сулуулуктун көркүн чыгарат. Ал эми үстүртөн жылтыраган сулуулук, ал убактылуу. Бир аз убакыт же биз башкара албаган кырдаал гана изин калтырбай жок кылып коет. Эгер ички сулуулуксуз сырткы сулуулуктун көркү болбосо, анда биз бул тууралуу кеңешин берген ыйык жазууга сөзсүз кайрылышыбыз керек. Сулайман пайгамбардын Накыл сөздөр китеби 31-бөлүм 30-аят мындай дейт: Сүйкүмдүүлүк алдап кетет, сулуулук өтүп кетет, бирок Теңирден корккон аял мактоого татыктуу. Сулуулар конкурсуна эч качан катышам деп ойлобогон кээ бир аялдардан чыныгы сулуулукту байкаса болот. Жана ички күчкө бай экенин көрүп жаратканды даңктайсың. Ыйык жазуунун жаңы келишим бөлүгүндө да аялды сулуу кылуучу сапаттар сүрөттөлгөн. Бул жөнүндө Инжил китебинин Петрдин каты 3-бөлүм 3-4 аяттардан окуй кетсек. Жасалгандар сырткы кооздуктар болуп эсептелген өрүлгөн чач, алтын жасалга, жакшы кийим эмес, Кудай алдында кымбат баалуу деп эсептелген, жүрөктө сакталган, туруктуу, момун жана жоош рух болсун. Ал эми Башталыш китеби ыйык жазуунун байыркы келишим бөлүгүндө эмеспи? Башталыш китебинин 12-бөлүмү 20-аятында абдан келишимдүү жана акылдуу аял тууралуу баяндалган. Сара Ыбрайым пайгамбардын аялы болгон. Жашы өтүп калганына карабастан анын сулуулугу артып турган. Аялы ушунчалык сулуу болгондуктан Ыбрайым бир ирет айланасындагы адамдар өлтүрүп коюшпасын деп, карындашымын деп кой деп андан өтүнгөн. Бул тууралуу ыйык жазуудан окусак. Ал Мисирге жакындаганда аялы Сарага мындай деди: Сен келбетиң келишкен сулуу аялсың. Мисирликтер сени көргөндө бул анын аялы деп мени өлтүрүп, сени тирүү калтырышат. Сен карындашымын дегин. Сенин аркаң менен мага жакшы болсун. Сенин аркаң менен мен тирүү калайын.
Мисирдин фараону да жана кийинчерээк Авимелех аттуу падыша да Саранын сулуулугунан аны аялдыкка алышмак болушкан. Эки учурда тең Кудай Ыбрайымдын аялын алардан сактаган. Себеби Кудай башында эле Ыбрайым менен Сарага уул берерин жана улуу элдин атасы болорун убада кылган болчу. Ошентип Сараны абдан чырайлуу, келишимдүү аял болгон деп окудук. Бирок Саранын жашоосунда болуп өткөн окуяларды көңүл коюп окуй турган болсок, андан кемчиликтерди да көрө алабыз. Кынтыксыз боло албаганын байкайбыз. Ушун менен ал канчалык акылдуу жана сулуу болбосун, кемчиликтерди кетирүү менен ал да адам экенин Кудай көрсөткүсү келгендей. Ошого карабастан Инжил китебинде Петрдин 1-катында 3-бөлүм 5-аятта Сара андан кийинки бардык муундагы аялдар үчүн үлгү катары көрсөтүлгөн. Качандыр бир убакта Кудайдан үмүттөнгөн ыйык аялдар да өздөрүн күйөөлөрүнө баш ийүү менен жасалгалашкан. Ошолордун бири Сара Ыбрайымды кожоюнум деп ага баш ийген. Эгерде силер жакшы иш кылып жатсаңар жана эч бир коркунучтан коркпосоңор, Саранын кыздарысыңар деп жазылган. Сара өзүнүн замандаштарынан эмнеси менен айырмаланган деген ой келет. Же эми баарыбыз үчүн үлгү боло алгандай, анын кандай өзгөчөлүктөрү болду экен? Сырткы сулуулугу дейли десек, андан бери канчалаган сулуулар өттү бул дүйнөдөн. Туурабы? Көрсө бул жерде анын сырткы сулуулугу эмес, анын жолдошуна көрсөткөн сый мамилеси менен момун руху баса белгиленип жатат. Анын момун, жоош руху менен сырткы сулуулугу айкалышып, жүрөгүнөн сыртка чыгып көрүнүп турган сулуулук адамдарды өздөрүнө тарткан. Анын сулуулугу ичтен сыртты көздөй чыгып турган. Ал сулуулукту ичтен өстүрүп чыгарган. Сырткы жана ички сулуулук менен адам төрөлүүсү керек. Мен андай эмесмин деп кол шилтеп коюуга болбойт. Чыныгы сулуулукту адам убакыт, эмгек сарптап өстүрүп чыгарат. Бул үчүн биз эмнелерди аткарышыбыз зарыл? Биринчиден, сизге бардык акылмандуулуктун булагы болгон Кудайдан коркуу деген сапат керек. Теңирден ыйбаа кылып турсаңыз гана, ал сизди чыныгы сулуулукка жеткирет экен. Теңирдин кийлигишүүсүн суранып, ага моюн сунганда, сизден сөзсүз түрдө адамдар жүрөгүңүздөгү момун, жоош рухту байкашат. Албетте жүзүңүзгө, денеңизге кам көрүүнү токтотуп коюу акылсыздык болор. Саламаттыгыңызды бекемдей турган табигый тамак аштарга басым коюңуз. Беттериңизге так пайда кылуучу азык заттардан качып, денеңизге оор салмак пайда кылуучу майлар менен таттуулардан оолак болуңуз. Спорт менен машыгып, көп кыймылдаганга аракет кылыңыз. Жетиштүү уйку менен эс алууда ден соолугуңузга абдан керек экенин эстен чыгарбаңыз. Дарыгерге убагында көрүнүп туруу, дарыгер талап кылып жатса, дарыланыңыз. Ар дайым кийим менен бут кийимдин ыңгайлуусун тандаңыз. Жаштарыңызды жакшы караңыз. Гигиенаны сактап, парфюмериянын эң жакшысын гана алыңыз. Бирок көңүлүңүздүн көпчүлүк бөлүгүн жүрүм-турумуңузга бөлүңүз. Өзүңүздө боорукердик, жароокердик, хурч акыл, ийкемдүүлүк, жоош момундук деген баалуу сапаттарды өстүрүп өөрчүтүңүз. Адамдар сиздин жылмаюуңузга муктаж. Демек, берешендик менен жылмаюу тартуулаңыз. Ошентип, чыныгы айкалышкан сулуулукту өстүрүп чыгуу үчүн убактыңызды туура пайдалана билиңиз. Ички, өтүп кетпеген сулуулук, теңир менен тыгыз байланыштан, жакшы каралып, сугарылып, жемиш берип туруучу бак тарактай дайыма жашылданып турат. Ооба, чынында эле эгер биз сулуулук боюнча стандарттарды карасак, көңүлүбүз чөгөт. Көзгүдөн өзүбүздү караганда жомоктогудай, андан сенден өткөн сулуу жок деген сөздү да укпайбыз. Биз күзгүдөн өзүбүздү көрөбүз. Ар бир өтүп жаткан күн бизди улуураак кылып, беттерибизге бырыш, чачтарыбызга ак, тиштерибиздин санын азайта бергенин көрөбүз. Убакыт өзүнүкүн сөзсүз ала берет эмеспи? Туура айтасың. Азыр болсо сулуу болуу же сымбаттуу болуу деген эки сөздүн айырмасына көңүл бура кетсек. Бул окшош маанини берген эки сөздө көрсө айырмачылык бар экен. Сулуу аял жүзүндөгү жана дене түзүлүшүндөгү келишимдүүлүк менен айырмаланат. Ар бир элде өзү сулуу деп эсептеген ченемдер бар жана бул мезгилдин өтүүсү менен да өзгөрүп турат. Колуңуз түшпөсүн, ардактуу айым. Үмүт үзүлбөйт эмеспи? Бизде баарыбызга сымбаттуу, жылдыздуу болууга мүмкүнчүлүк бар экен. Кандайча дебейсизби? Сымбаттуу деген сөздүн синоними эле жылдыздуу, маңдайы жарык деген сөздөр. Жылдыздуу аял өзүнүн айланасындагы адамдарды өзүнө тартып турат. Балким момун жоош руху менен, өзгөчө мүнөздөрү менен, меймандостугу менен, боорукер берешендиги менен,
жөнөкөйлүгү менен жана башкалары менен. Башкалар анын жашоосуна кызыгышат, суктанышат. Биз бүгүн бир нече ирет эскерткендей бул баа жеткис кымбат сапаттарды денебизге, сырткы көрүнүшүбүзгө кам көрүү менен толукташыбыз керектигин айттык. Чачтарга, терибизге, кийимдерибизге жакшы көңүл бөлүү маанилүү дедик. Жүзүбүздөгү жылмаюу да чыныгы сулуулук экен. Айтылган маалымат кеңештерден сиз өзүңүзгө маанилүү, пайдалуу деп эсептегендериңизди белгилеп алдыңыз деп үмүттөнөбүз. Жүрөктөн чыккан жоош момундук, жайдары мүнөз, ыраазы болуу деген сапаттар Кудайга да абдан жагымдуу. Мен сенин сүйгөн өмүрлүк жолдошуң Эрнис менен сендеги баардык жагымдуу сапаттар тууралуу сүйлөштүм. Ал сени чыныгы сымбаттуу аял деп эсептейт. Мына анын сөздөрү. Ширин менен кичинекейибизден бирге өстүк, бирге окудук. Мен андан абдан көп жакшы сапаттарды көрөм. Боорукердик, камкордук, иштемчилдик сыяктуу көп сапаттар. Мунун баары ички сулуулук деп эсептейм. Сырткы сулуулугуна ички сулуулук кошулуп, менин көңүлүмдү өзүнө бурган. Чыныгы сулуулук ичтен сыртка чыгып көрүнөт. Мен Ширинди Кудайдан берилген өмүрлүк жар деп эсептейм. Ушунча жыл бирге жашагандан кийин да мага жолдошум эң сонун сөздөрдү арнаганы абдан жагымдуу. Менин кээ бир кемчиликтеримди атабаганы жакшы эле болуптур. Айрым кылыктарыма карабай Кудайдан берилген өмүрлүк жар дегени кубандырып жатат. Эмесе биздин сүйүктүү курбубуз ушул аптадан тартып биз өмүрлүк жарларыбыз үчүн сүйүктүү, сымбаттуу болууга даяр бололу. Ал эми Теңирибиз үчүн жагымдуу бололу. Биздин кезектеги берүүбүз кийинки аптанын ушул убактысында. Биз сизди кайрадан келерки жумада аба толкунунда күтөбүз. Эртең болсо куттуу коломто деп аталган үй бүлөлүүлөр үчүн даярдалган уктуруубузду да тыңдаңыз. Жараткан сизге жар болсун ардактуу